Жогору жактан ишарат болбосо чүчкүрөдө албаган жогорку кеңеш ушундай идея менен чыгышынын өзүнүн артында ошол башка кишилер турат. Биз гимнди өзгөртүшүбүз керек. Себеп дегенде биз Советтер Союзунан кутулган учурда, азаттыкты алган учурда биз гимнди жазганбыз. Ал учур өттү. Biz bugün önükön, önügü atkan, bakıvat, kudretli. Дагы бир жолу баса белгилейм, себеп ал жактан ишарат болбосо жогорку кеңеш бүгүн өз алдынча чүчкүрөдө албайт. Экинчиден, эмне үчүн ошол өзгөртүү керек деген жүйөсү мага түшүнүксүз. Geçe 2 günden beri ушундай bir аргандай маалыматтарды мага жиберишип, аргандай bir пикир алышуулар болуп атат. Сөзсүз түрдө бирдеме тоскоолдук кылат да, бир колдон келбеген иш болуп калса, бирдеме шылтоо табыш керек. Муну ырымчылдык деп коем. Анан тайыздык деп коем. Анан кечеки тарыхка таптакыр сый-урматтын жоктугу деп ойлойм. Geçeki ata-babalarına, geçeki basıp ötken joluna takır kaydıger alardı çiğip salıp alam men gelgenden baştaldı degen bir жаңы баракты ачууга болгон аракет катарында баалашыбыз керек. Гимндин кандай тиешеси бар? Же мына желекти өзгөртүштү, бирдеме өзгөрдү, желектин кандай тиешеси бар? Анда күнөө жок да, желекте күнөө жок да. Бул гимн ошол 92-жылы Жогорку кеңештин 12-чакырылышы 350 депутат менен кабыл алынган гимн. Бул текст, бул сөз, бул Уран. Эми дагы бир жарым айдан кийин 32 жыл болот экен. Сиз билесизби, Япониянын гимнине канча жыл болду? 1000 жыл болду. Грециянын гимнине билесизби канча жыл болду? 200 жылдан ашты. Франциянын гимнине 230 жыл болуп атат. Американын гимнин карап көрүңүз. Мына ошол мисалы Япония 1000 жылдын ичинде не деген тарыхты баштан кечирди? Императорларды баштан кечирди. Жарандык согуштарды баштан кечирди. Ядролук атомдук бомбанын жардыруусун баштан кечиришти. Ушул гимндин алдында болду эле, муну жоготушубуз керек деп ырымчылдыкка барган жок да. Желеги деле ошол бойдон турат. Испанияда сөзү жок гимндин. Ага да бир 200-300 жыл болуп атат. А эмне сөз жазып коюуга акылы жеткен бир акын жокпу Испанияда? Жок, бул салт. Бул тарых. Сөзү жок. Ушул кезге чейин Испаниянын гимнин сөзү жок. Франциянын гимнин караңызчы. Кандай керемет дүнүйө тааныйт. Сиз билесизби кайдан пайда болгон ал гимн? Бул Марсель шаарынан келаткан бир аскер ротанын же бригаданын, батальондун ушул жолдо баратканда ырдай турган ыры. Ошон үчүн Марсельеза деп аталат. Марсельдик ыр. Аны менен корольга да каршы күрөш болду, республиканы орнотушту, кайра төңкөрүштү, башка болду. Бирок ага эч ким тийген жок. Себеп бул салт, бул тарых. Анан муну отурган үйдү өзгөртөм, желегимди өзгөртөм, анан гимнди өзгөртөм деген бул баягы ырымчылдык. Анан экинчиден бир элдин көңүлүн башка жака буруу. Депте бир нерсе менен алаксыздуу. Караңызчы, мына Америкадагы Ак үйдүн курулганына канча жыл болду билесизби? Дүйнөдөгү кубаттуулук жагынан, экономика жагынан биринчи турган өлкө. Эмне аларда каражат жокпу? Бир жакшынакай кылып зыңкыйган дүйнөнү башкарып аткан мамлекет. Ошол 200-250 жыл башта курулган. Биз болгонбуз, кыргыз депутаттары Ак үйдүн ичинде, Вашингтондо. Биздин мына эски аянттагы имарат ага караганда дворец көрүнөт.
Кеп анын чоңдугунда же башкасында эмес. Кеп ичинде ким отурат, кандай чечимдерди кабыл алып атат. Тарых. Ошон үчүн ал турат. Же Лондондун Даун-стрит 10 имаратын караңыз. Кандай имарат? Жүздөгөн жылдар бою. Ондогон. Черчилль отурду, Чемберлен отурду, кимдер гана отурбады. Жаларда каражат жокпу, мындай бир заңкайган заманбап бир имарат куруп коюшка жок. Алар ата бабаларынын тарыхына, басып өткөн жолуна таазим кылып баш ийгендик. Мына ушундай деп баалашыбыз керек. Бул кимди дагы мыкты залкар азыркы эл артисттери, азыркы эл жазуучулар эмес. Ошол кездеги такшалган, союзга башы көрүнгөн Даблесовго окшогон, Молдовасановго окшогон керемет композиторлордун иликтөөсүнөн, ошолордун бир мындай бир элегинен өткөн керемет жазуучулар, тарыхый романдардын ээлери Төлөгөн Касымбековго окшогон, Асанбек Стамовго окшогон, Камбаралы Бобуловго окшогон кыргыздын адабий залкарларынын элегинен өткөн текст менен кабыл алынган гимн. Ал бирөөгө жагабы, жакпайбы? Ал экинчи маселе. Бирок биз өзүбүздүн каада салттарыбызды бекем кармабай, камгак сыяктуу болуп шамал кайдан урса ошол жака томолонуп жүрүп отуруп, бүгүн тамырсыз калып атабыз да. Мен жанагы айткандай, кайсы бийлик келсе, кыргыз элинин тарыхы менден башталды дегендей бир аракеттер болгон. Бул өтө тайыз, өтө ойлонулбаган көз карашка баалайм.